Жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн бизде конокто бокс боюнча Азия чемпиону жана Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын өкүлү Азат Сөналиев. Азат, салам алейкум. Алейкум ассалам. Азат, ушул эң алгачкы суроосунда залга киргенде кандай сезимдер болот? Залга келгенде бир эң жаккан сезим бул деген тышкы проблемалар баягы бүт унутулат. Бир гана ушул ойдо машыгуу жана алдагы ушу үмүт ниет десем адашпайм. Негизде могу залга келген балдар, адамдар кандай болушат? Эми залга келгенде бир баягы көбүнчө адамдар өз негативдүү жагын ушу зал аркылуу чыгарып кетишет, өзүнүн эмоцияларын, кандай десем, ошол жагы бар да. Сиз деле мындай бир жумуштарыңыз, жоксо жеке бир маселелериңиз окшобой жатканда тренировкага келесизби же эмне кыласыз? Эми меки залга постоянно келем да, проблема болбойбу, бул менин жумушум да. Ошондуктан тиешеси жок да мага. Маанайың барбы жокпу, келесиң? Келиш керек. Жакшы. Бизге анда бир өзүңүздүн стилдериңизди көрсөтүп бериңиз. Азат, сизге машканга канча метр жер керек? Канча аянт чоң болуш керекпи же бир 2-3 метр жер болсо деле жетеби? Эми аянт негизи жеке мага болсо мага көп деле нерсе керек жок. Могу рингти алсак, ринг деле жетет. Ошон үчүн просто разница ошо машыгуунун айырмасы болот. Ушу залда бой системалуу снаряд болсо бир кичинекей эле аянт жетет. Башка машыгууда темир керек, чуркай турган жерлер керек. Бирок эми аны эшиктен эле кылып чуркаса болот. Машыгууга залдан рингте болгон эле киши. Негизи рингке чыкканда сиз бир кандайдыр каалоо тилектер же бир оң бут менен кийүү деген сыяктуу нерселер болот же перчатканы оң кол менен кийүү деген сыяктуу? Жок, андай мындай айтсам, суеверия деген жок, моменттерим жок. Бир гана рингке киргенде ушул рингтин ичинен тышкары эчтеке сезбейм да. То есть ринг, соперник болду. Эмечи агайдын кыйкырсып, "Азат, тигиндей иште, мындай иште" деген сыяктуу. Албетте угулат. Алар угулат. Угулат. Аны укпай коюш болбойт да ошо. Берки атаандаштын маштыруучулары сөздөрдү айтып калганда, ал сен тигиндей иште, мындай иште деп орусча же бир бизге түшүнгөн тилде айтса. Угулуп атат, ошол угуп, ошого. Ал сизге таасир этеби? Же маневребейсизби? Мага жаман жагынан таасир бербейт, наоборот, кыйкыртылса мен кичине ушундай кылат го деп ошолордун советтерине даяр болуп турам да. Бирок адашып калган учурлар болбойбу? Тигилер атайын ошону сүйлөшүп турат, мен сага айтып турам, сен бирок башкача иштейсиң деген сыяктуу. Жок, андай болбойт болуш керек деп ойлойм, анткени башкача кылса өзүнө кесепети тийип калышы мүмкүн да. Тренердин түзүп берген тактикасы менен урушасызбы үч раундтан? Эми болушунча аракет кылам да, ушул анткени ушул эле спортсмендер кээ бирөө болот, тренерден укпайт. Атайын эмес, просто ошо эмоция калтырып укпай калышы мүмкүн да, көп болот да. Андай ушул жаман сыфат болуп эсептелет да. Ошо кыйкырганды, ошо уголдон айткандарын баардыгын толук аракет кылам да ушуну кылыш үчүн. Анткени ошо сыртынан жакшыраак көрүнөт да. Азат, негизи эле муну боксерлордун кимиси жакшы көрө турганда? Муну баардык боксерлор жакшы көрөт, анткени бул ушу бойго ылайык тапшырылган бир снаряд да, анткени ошо тийиш кыйын биринчиден. Ошондой эле бойдогу соперниктерге ошо кандай десем, точностун отработкага абдан жакшы бир маанилүү
пайдасын берет. Сиздин иштеп атканыңызды көрүп Майк Тайсон элестеп кетти, жана сааттын результаты болчу. Сиздики канча мүнөткө чейин иштейсиз? Кандай бир Биз көбүнчө бир раунд 3 минут созулат, ошентип ар кандай да ошо 3 раунд 4-5тен ушинтип кетирет да, 12ге чейин. Бирок биякта көп иштебейбиз, бул снаряд иштеп атканда бир 2-3 раундтун ошол жака көңүл бурабыз да. Азат, мен профессионал түрдө бокс менен машыккан эмесмин, деги эле спорт менен. Анан рингте мен сизге уруп көрбөймүнбү? Сиз кандай качат экенсиз сынап көрбөйлүбү? Мен ура алам экенмин, сиз кача алам экенсиз. Сүйлөштүк. Ойноп жасасаң да ойлонуп жаса дегенде азыр мен сизге бир аз мындай тийип көрөйүн дегенде сиз кокусунан колдор иштеп кетпейби? Андай мүмкүн болбойт. Андай болбойт, Ата мен алдын ала сизден сурап алсам. Çok men çarçadım boldu. Негизи менде мушкерлер чыкпайт болуш керек. Негизи сиз мында ушундай спарринг учурунда көп эле элдер менен ойнойсузбу? Жумасына 3 жолу болот. 3 жолу 12 раунд, 15 раундка чейин иштейбиз да. Анан 12 раундтан терлер кетип болбой каласыз. 12 раундтан кийин конкрет чарчайбыз. Чарчап, бирок ушу 12 раунд менен бүтүп калбайт. Муга чейин дагы ошо 12 раундга чейин дагы муга чейинки жумушу көп да, ошо чуркайбыз, поястен иштейбиз, ар кандай упражнение кылабыз. Сиз үйдө врачкаңыз менен ойногондой эле болуп калсаңыз керек да? Жана көчөдө балдар бергел деп турчу. Андай эмес, просто бокста ошо биз залда эле машыгып көрүп калганбыз да, анан көчөдө колдонбойбуз да. Азат, азыр сиз крушаны урганда үзүлүп кетейин деп атат да. Анан мындай көчөдө көңүл ачуу жайларда, парктарда атайын урган ударлар бар го. Ошол жака уруп көрсөк кандай дейсиз? Жакшы болот. Барып өзүбүз текшерип көрөлү. Жакшы болот. Азат, сиз буга чейин уруп көрдүңүз беле? Бир жолу уруп көргөм, буга чейин студент кезинде. Уже 5-6 жыл болуп кетти да, анда. Бири уруп колум оорутуп алган болчу, ошондон кийин урган эмесмин. Негизи эле булар туура эмес көрсөтөт дейт да, текшерип көрөлүбү? Текшерип көрөлү. Почти нормально для спортсмена. Аз көрсөтөт да коюм. Аз көрсөтөт. Дагы бир уруп көрөсүзбү? Дагы бир уруп көрүңүз. Запишись в книгу рекордов. Ошондо азыр жарым күчүңүз менен урдуңуз да? Эми баардык күч менен колумду коруп, аяп, колум травма болбойн деп. Акыркы мелдеш кандай эң жеңил болду же кандай буга чейин дагы мындан жеңил жеңиштер болду беле? Эми мындай биринчи жол болот менде, анткени буга чейин мындай көрүнүштөр болгон эмес. Бул негизи андай болуш керек болчу, анткени биздин полуфиналда 2 мушкер чыгып, ошону утканы менен мен чыгыш керек болчумун да. 2 мушкер түшүнбөстөн мушташып кеткенине жараша алар дисквалификация кылып, мен автоматически биринчи орунга чыгып калдым. Эми мен ушул карьерамда биринчи жолу ушундай көрүнүш болду да. Өзүмө да андай сенбедим.
мындай жаңылык болду десем болот. Буга чейин бир башкалардан уктуңуз беле ушундай жеңишке жетти деген? Жок, мындайга уккан эмесмин. Меники ушундай биринчи болду да. Мен буга чейин өзүм да башкалардан уккан эмесмин. Могу жай келип, элдин баары отпускка эс алуу деп жүрөт. Силердики жай кандай өтүп атат? Бизде жай деп же кыш деп бир өзүнүн эмеси жок. Определенный каникул деген сыяктуу сөз жок бизде. Бизде определенный периодтор болот. Ошол Азия, чемпионат Азиянын чемпионат Азии, чемпионат мира дагы бир ушундай чоң мелдештердин алдында ушул узак бир даярдык көрөбүз да. Ошонун ортолорунда эле бир чемпионат Азия менен чемпионат миранын ортосунда бир определенный убакыт эле эс алабыз да. Эс алып, анан кайра эле ушул постоянно машыгууда жүрөбүз да. Таймдуу машыгуулар, сборлор жүрөт. Үй бүлөгө кандай көңүл бөлүнүп атат? Эми үй бүлөгө мындай айтсам, көңүл кичине азыраак бөлүнүп калат. Анткени бир соревнованиядан келип, анан кайра эле бир 2-3 күн, 5 күн болуп, кайра сборго кетебиз. Сбордо дагы бир 20 күндөй жүрөбүз. Анан кайра келип, экинчи этап сбор, анан кайра мелдеш болуп, ушинтип эле айланып жүрө берет да. Анан мен айтканда кичине үй бүлөгө көңүл буруш да азыраак болуп калып атат да. Эми ушундай кандай десем, ушундай эме болуп калат да. Мунусуз деле кантип кылса болбойт да. Анткени ушу спорт тармагына киргенден кийин эми ушуну кабыл алып, ушуга чыдаш керек да. Эми жоюм деле аны түшүнөт. Ата-энелерим көнгөн ушуга. Постоянно выезддарга чыгып жүргөнүмө. Бирок бунун баардыгы биздин өлкөбүз үчүн болсо керек, Кыргызстан желбиретейин деген максатта. Албетте, эми буюрса дагы чоң ийгиликтерди көрсөтүп, ошо Кыргызстан желегин бийик көтөргөнгө аракет кылып жүрөбүз. Ушунун баары бир ушундай ниет менен кылып жүрөбүз да. Кыргызстанда жалгыз эле Азиянын чемпиону сиз аттыңыз да. Анан бизден дүйнө биринчилигин дагы мына ушул биз өз алдыбызча мамлекет болгондон кийин алганга ниет барбы сизде? Алганга ниетим абдан чоң. Анткени спортто 4 чоң мелдеш бар десем болот. Бул Азия чемпионаты, Азия оюндары, дүйнө чемпионаты, анан Олимпиада оюндары да. Ошонун ошо 4-төн тең бир 4 медаль алып, ошо карьераны токтотсом, бир сонун болот эле деген үмүтүм бар да. Буга чейин бүгүнкү күндө меники Азия чемпионатыныкы бар, анан жана Азия оюндарыныкы бар да. Ошол үмүтүм эми жакында келаткан дүйнөлүк чемпионатта, анан бир Олимпиадада медальга илешип, жакшы бир ийгиликтерди көрсөтсөм деген үмүтүм чоң да. Андан ары профессионалдык бокска өткөнгө каалоолор барбы сизде? Балким Олимпиаданы уткандан кийин же болсо ошону менен токтотуп? Буюрса ойдо болуп атат, бирок жүрөктөн нак чечим чыга элек. Анткени ушул жакшы компания болуп, жакшы промоторский компания менен келишим түзсөм, анда бир ошо чыгып көрөйүн деген ниетим бар. Анткени ошо спортто мындай айтсам, бир канча 15 жылдан көп жүрүп калдым уже чоң спортто. Өзүмдү ушуга жеткенден кийин ошо профессионалдык спортто дагы өзүмдү текшерип көрөйүн деген ойлор бар да. Анан бирок кандай болот, ошого жакындаганда байкашабыз да. Сиз Костя Зю, же болбосо Мени Пакьяо сыяктуу спортчуларды кумир тутуп жүрөсүз да. Же кумир тутпасаңыз эле, балким ошолордун мындай рингдеги стилдери жагы үлгү катары тутупчу. Негизи азыр деле өзгөрө элек ой көз караштар? Жок, өзгөрө элек. Ошо мен эми кичинекей кезимден ушу Костяцунун документальный жанагы фильмдер болчу да. Жашоосу боюнча, ушу тренировкасы боюнча, көз карашы боюнча ушундай бир документальный бир 2-3 киносу болчу. Ошолорду кечке кайталап көрө беришим, кайталап көрүп, өзүм кандайсың бир эмоциональный опыт алып, кандай тренировка кылыш керек, кандай
психология болуш керек деген ушундай нюанстарды көп ошол жактан карап үйрөнчүмүн да. Анан бир кандай десем вдохновление да берчү да. Ошон үчүн мен кандай десем эми кумирим деп айтпайм, бирок деген кандай десем бир жакшы көргөн боксерлорумдун бири да. Сиз 11 жаштан бокско бардыңыз да. Анан ошол убактагы Азат менен азыркы убактагы Азаттын көз караштары, амбицияларында кандай айырмачылыктар бар? Эми бүгүнкү күнү мен кичине эмес, бирок профессионал спортсмен болуп калдым го деп ойлойм өзүмдү. Мурун кандай десем бир гана желанием болсо, бир гана үмүтүм болсо, мындай чоң ийгиликке жетем деген. Бирок профессионализм жок болсо, эми жаш болчумун да, ага пока опытым жеткен эмес. Бүгүн уже кандай десем уже толук бир спортсменмин деп уже эсептейм да өзүмчү, уже кандай десем уже профессионал катарычы. Азат негизи эле ошол кыргыз боксунун өткөнүн, келечегин, жолсо учурдагы абалдарын карап, келечеги кандай деп ойлойсуз? Келечеги бар деп ойлойм. Келечеги буюрса жакшы балдар өсүп келатат. Ошон үчүн келечеги буюрса бир гана ошо өйдө эле чыгабызбы деп ойлоп жатам да. Анткени азыр бокс бир убакта бир катуу бир деңгээлде түшүп кеткен. Бүгүнкү күнү акырындан өсүш бар да. Өсүш бар, анан жана дагы ошо өсүш дагы жакшы боло берет го депчи. Анткени биздин өз кыргыздардын өзү ошо күрөшкө, бокска, ушундай сыяктуу вид спортлорго өзүбүз кандай десем физиологиябыз жакын, ошол эле культурабыз, менталитетибиз ушу жакшы көрөт да ушундай вид спортлорду. Башка, допустим, европейский мамлекеттерде салыштырмалуу биздикиндей кичине кезинен ошо бокска барам деген или ушундай сыяктуу балдар угушум боюнча аз да. Бизде азыр залга кирсеңиз жаш балдар эми көп да, эбечи, ошо канча зал ачылып атат, ошо Бишкекте эле ошо бүт залда киши адам көп да, ошо жаш балдар бокска катышам, ошо машыгам дегендер көп аябай. Негизи эле Кыргызстандын чемпионатында барып көрүп турасыз да балдарды өзүңүз катышканча, анан мындай келечеги бар балдардын бир экөөнүн ысымын атай аласызбы жаш балдардан? Жолсо балким сборныйда жүргөн балдардан деле стилдерин. Эми бир экөөнү айта албайм, бирок баарыныкы ошо мен баарын жалпы ала кетсем эле болот да. Анткени ошо сборунда ошо азыр сборунда жүргөн балдар баары эле бир өзүнүн определенный таланттары бар, өзүнүн бир определенный жакшы жактары бар эле, өзүнүкү каждый баланыкы өзүнүкү бир индивидуальный жакшы моменттери бар да. Жаш балдарды байкап жүрөм, ошо молодежьтон келаткан, жакын арада эле бир жаш инибиз Германиядан 2-нчи орун алып келди. Буюрса оюмда буюрса бул чоң бокска келгенче жакшы бир даярдык көрүп калат го депчи. Ошондой эле юношалардан жакшы балдар өсүп келатат. Ошо молодежь менен уже акырын чогуу тренировка кылганда ошо байкалып атат да, уже өсө турган балдар бар экенинчи. Бир гана ошо талыкпай ошо же боксту чыдап кетпей же кыйынчылыктар болбой ошо калса бир жакшы бир ийгиликке жете турган балдар бар да. Адашпасам 2018 өспүрүмдөрдүн арасында Венгрияда өтпөдү, Будапешттечи. Анан бизден барган балдар бирден 32, бирден 16 финалдарда эле жокко чыгып калган. Кезде туруп ойлоп кетет экенсиң, башка биздин коңшу мамлекеттерге жогорку баскычка барганда балким бир биздики системасы туура эмеспи, сиздин көз карашыңыз боюнча? Биздики системабыз туура эмес дегенде эмес, кандай десем бокс мындай нерсе да. Допустим, бир гана бокс эмес, баары деле спорт ушундай да. Канчалык бала, допустим, бир гана Казакстан, Өзбекстанга чыкпай, же Россия башка чоң, допустим, Европадагы бир чоң соревнованияларга же Азиядагы бир чоң соревнованияларга чыкса, кандай десем, кругозор өсөт да, ошо именно бокстан или бир башка вид спорттон ушундай чоң деңгээлүү балдар менен чыкканда биринчисинде утулат, экинчисинде утулат, бирок уже көнө баштайт да. Ошо чоң мелдештерге ошо Азияда бирде уже психологически жакшыраак даярдык көрүшөт да. Анан биздин жаш балдар көбүнчө
сүрүрөп утулуп калышы мүмкүн да. Анткени Кыргызстан, Казакстан же эң алыс барган Россия болсо бир ушундай бир кандай десем уровеньде жүрүп дүйнөлүк чемпионат мирага же Азияга барганда кандай десем сүрүрөп калышат да, сүрүрөп теряться этип, неуверенность пайда болуп ошондон да утуп калышат да. Бирок эми бул жаш өспүрүмдөрдүн боксу утулуп калышы ал эмес да, кандай десем бир чоң проблема деп деле айтсам болбойт. Анткени бул юноша молодежь бул показатель эмес да. Негизи спортто бул взрослый бокс каралат да. Мен биринчи дүйнөлүк чемпионат мирага 2007-жылы барганда, ошо юношадан болчумун да. Юношадан барып, румын боксеруна аут-класс деп коет да. Ошо 15 очко ашып кетсе, бойду токтотуп койчу. Ошентип утулуп калганмын да. Утулуп бир тем ушундай бир катуу утулгандарым болгон да. Утулуп, бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү эми чоң эмес болсо да эми бир орточо бир результаттарга жетип атам деп ойлойм да. Негизи мушкерлерге эмне кылганга тыюу салат машыктыруучулар? Эми биринчиден адепсиздикке тыюу салат. Анткени бул кандай десем адамдын сыфаты ушундай мындай күчтүү болгондо кичине күчтүүлүктү сезип калса бир определенный чектен чыгып кетиши мүмкүн. Ошол эле адепсиздиктен ошондон көп эскертүү берет. Өзүңөрдү адептүү алып жана алдыга развиваться эткиле деп советтер айтат. Ошол жагы эле да, эми основной. Бул адам өзү развитие болуп, ошо өзүн бир туура алып жүрүш. Сизде тренировкада же соревнованияда бир эстен кетпеген окуялар барбы? Бир чети көп болгон, бирок эми азыр баарын эсте албайм да. Негизи спорттун эмнесимен жагат мага ушул сиз айтып кеткендей эске калчу нерселер көп да. Ошо сборун менен көп жака чыгып, ошо чогуу жүрүп, кандай десем жашоо бир калыпта өтпөйт да. Бирде өйдө, бирде ылдый болуп, бирде кыйналып, бирде ыйлап, бирде сүйүнүп, ушундай сыяктуу эмес менен ушул эсте ушу көп нерсе калат да. Анан айтып отурса бул көп. Бүгүн бизде конокто Азиянын чемпиону жана эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү аткан Азат Суналиев болду. Чоң рахмат айтабыз сизге.